Ушул жайыт жер жок болсо эмне чук козгоп коюмо? 5, 6, 7. Ушинтип эле ар жерди казып эле кетип атат. Ушунча элди аяп койгула. Ушунча элдин назары дагы жаман болот. Дал ушул ажайып жердин так ортосуна сары таш казабыз деп камынышууда. 10 жыл болду. Анализ кылып да көрдүк, ал деп да көрдүк, бу деп да көрдүк. Ташты алып койсо, булоорлук кылып атат. Кайра жакшы болот. Бул айыл сел айыл жок болуп кетишин эч ким ойлобойт атат. Эгерде жайыт жерде болсо чындап эле мындай тоо таш эмес, жайыт жерде болсо каздырбагыла. Президенттин сөзү сөз болбогондой сезилип атат да эми азыр бизгечи. Ушул турган элдин бардыгы каршы эмес. Мен тараптар өткүлөр жакка эркек болсо. Айтышын. Ачылсын дегендер мыналар, ачылмасын дегендер ушунча эл макулдук бербей койсо эмне болот? Элдин макулдугу жок эле каза бер деген жери бар. Элдиги улуудан жанагы бербесе анда экологик экспертиза берилет. Сен өзүңдүн айылыңды өзүң бузуп атасың. Бөлүн батыр болуп атасың мындай. Ушул жакта туулуп өсүпсүз, киндиктан тамган жериңиз экен. Муктаж болгонума казып аткан жерим жок деп атам. Анан эмне үчүн? Эми бизнес бул акча да, акча үчүн. Арабтар да келгенден кийин ашы сонун жер экен деп ушундай суктанып жүрөт. Биз эми буну жок кылабыз деп атабыз да. Урматтуу көрөрмандар, эгер ишине так, жоопкерчиликтүү жана ишенимдүү курулуш компанияны издеп жатсаңыз, анда Nobel компаниясына келиңиз. Үйүңүздү ашыкча башору кылбай, өз убагында жана сапаттуу бүтүрөт. Бардык документтери таза. Жетекчиси ак ниеттүү, абийирдүү ишкер. Баасына сапаты төп келген батирлерди Nobelден алыңыздар. Артыбызда турган атактуу Чыйырчык жайлоосу. Бул туристтер эң көп келген жайлардын бири. Ал эми бул жол Улуу Жибек жолунун томундагы Кытайга каттаган жол. Дал ушул ажайып жердин үстүндө мындай болгон сары ташты казабыз деп Нуртейит жана Жолметкен деген компаниялар аракет кылып жатат экен. Бирок бул ушул таш казылчу жердин астындагы Ташкора айылынын эли каршы болуп 10 жылдан бери тирешип келишет. Бүгүн ушул айылга жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү келип, дал ушул темада сүйлөшүү, коомдук угуу болот экен. Айылдыктар тынчсызданганы бул жерди казып салса жайытыбыз талкаланып, жер көчкү коркунучу жаралат дешүүдө. Анда бүгүн көрөлү, жаратылыш маанилүүбү же таш маанилүүбү? Бул жыйынга барарыбыз менен милиция кызматкерлери тартип бузду деп бир тургунду кармап кетүүгө аракет кылганына күбө болдук. Мына акимден суроо бергим келет да. Сиз мына келип алып өткөндө биринчи келгениңизде жок клубда сүйлөдүңүз го. Мына малдарды өнүктүрөлү, асыл тукум кылайлы, майдаланып кетиптир дедиңиз, а? Ушул жайыт жер жок болсо эмне чук козгоп коюмо? Кайерге өттөйм ала малдар, Анан туризмди өнүктүрө дейсиз. Коюп койсо шаты менен түшөбү туризмдин оюлерге. Ошону бир тарап сүйлөдүңүз да сизчи азыр. Только бир тарап сүйлөп атасыз. Ол жер жайыт жер президенттин немесине каршы чыгып атасың да азыр. Жайыт жер каршылдасын деди. Мен сөзүм ушул. Суроону бере беремиз? Суроо беребиз? Беребиз. Эл аккан эле сел өзүңүз билесиз. Эл кайга көчсө элдин бардыгы шөп кетет. Ошон үчүн элди этият кылайлы. Өкмөттү эле түзгөн эл болбосо каяктан өкмөт болот? Садыр Нуркожоевичтин интернетте жүрөт. Бир мото 50 000 сомдук мото менен экологияны чыгып жол көкчөттү тутуп койгон үчүн 100 000 сом штраф салып атат. Килейген жерде казып койду, 1 сом штрафты элге айтпай уузбай атасыздар. Ушул акыйкатчылык барбы жокпу? Путин менен
Путин менен Зеленский амчы бир мисти талашып аткан жок. Ушу жер талашып согушуп атат. Бул ушул таш көйгөйүн бардыгыңыздар эле билесиңер. 10 жылдан бери ушинтип келатабыз. Азыркы акыркы учурда бул таштын 33% өкмөттүн балансына өткөн. Өкмөт сөзсүз ачат. Буну өкмөт кичибиз каршы тура албасак керек бардыгыбыз. Ошого биз дагы иштеп силерге кызмат кылып, элдин кандай көйгөй болсо, элдин кандай чечилбеген маселелери болсо, ушу кол кабыш кылып ушул иштеп неме кылайлы деп отурабыз. Силерден сураныч колдоп бериңиздер. Лицензия алышкан жекешкелер бүгүнкү күнү ошо экологиялык экспедициясын ала албай турушат. Эгерде экологиялык экспедицияны алса, ал экспедициянын тиги мыйзам боюнча ошо коомдук укугу каралган экен. Ошон үчүн бул жакта отурат. Эгерде ошол экспедиция алса, ал жакта деген ошо элге зыяны тийбей тургандай өздөрүнүн талаптары бар. Биздин функционалдык милдет ошону көзөмөлдөө да. Анан мен ошо кыргыз кизге кат жолдоп, акча төлөп, мындай жылда 1 миллионго жакын акча кетти. Ошону төлөп, анан кийин кыргыз киздин жыйынтыгы бизге берди. Ал жерде кыргыз киздин өкүлдөрү айтып атат, бул жерде туура эмес маалымат берип коюшуп, туура эмес болуп атат. Негизи ал жерде таш жердин бетинде турат. Ошол ташты алып койсо, бул оорлук кылып атат, кайра жакшы болот, түшүнгөн адамга деп ушундай берди. Эми мен айттым да. Анан Каршыбыз бербейбиз. Алып койдук ташты. Эми жашыл Биздин Калый Нурукабыз айтып кетти. Ташты көтөрөлбөй калганыбыз жер. Бул чындыкка жатпайт. Туурабы? Анан экинчисинен бул жер жайыт жер. Үчүнчүсүнөн бул жерде айтып атат 33% өкмөткө өтүп кеткен дейт. Эгерде мен макулдугун берип мен жаба турган болсом, 6 секунд артынан келип эле өкмөт келип каза баштайт. Анда эмне дейсиңер дейт. Ушул туурабы сөз? Туура эмес да, туурабы? Азыр ушул жерде угулат. 10 жыл болду эч ким уккан жок. Бул боюнча бу канча жолу акимдерге бардык, канча жолу губернаторго бардык, канча жолу ошо жерине бардык. О Бишкектеги лицензия бергендерине бери бардык. Жыйынтык болгон жок. Эми бүгүн өзүңүз айткандар аябай сон немелер маалымат кызматкерлери келиптир. Сонун жакшы өзүбүздүн мамлекеттик аткарган немелер мына жаңына келе биздин мэр укабыз келиптир замат. Ушулар эми чечпебесиңер болбойт. Биз эч кандай албайбыз дагы 1 грамм ташты эм албайбыз, 1 грамм ташты эч жака бербейбиз да катуу таштай туруп алышты, туруп алган. Шуning үчүн канча суроо болот, канча жооп болот, билбем кандай болот, мындан буяка ситуация кандай болот. Кыска сөз ушундай эненайдар. Кандай бир ушундай кооз жерибизди каздырып үрсек, бир жайлообуз, жайытыбыз болсо биз каяка барабыз? Өзү тиргилибиз мал чарбачылык менен болсо. Түшүнүктүү. Аким, уктуңуз да, эгерде жайыт жерде болсо чындап эле, мындай тоо таш эмес, жайыт жерде болсо каздырбагыла. Анан суунун жээктерин каздырбагыла. Силердин жериңер боюнча 2 лицензияны артка кайтаруу боюнча иш алып барып атат уже. Урматтуу губернатордун жардамчысы, сизге суроо. Орун басары. Кечегинде президент Алай эл менен жолукту да. Ошондо президенттин силерге буйругу бар да, ал видеодо деле көрүнгөн да. Эгер ал жер жайыт жер болгон болсо, эгер элдин үлүш жери болгон болсо, губернаторго катуу тапшырмасын берген. Ал жерди аштырбагыла, эл каршы болгон болсо деди. Ошол президентибиздин сөзүнөн кийин сиздерге комиссия түзүлүп, ошол ишти карадыңыздарбы? Суроо. Сиздин атыңыз ким? Акимбек уулу Абдымалик. Абдымалик, азыр биз бүгүн дагы 3 жолу кайталап атам, биз бүгүн ал кендин ачылбашы жөнүндө сөз жок бүгүн. Ал нерсени биз Жок, ошол президенттин сөзүнө реакция кылдыңарбы деген суроо. Эчтене биздин 2 комиссиябыз бирөөсү жайыт жер деп берди, 2 кен бар экен, туурабы? Бирөөсү таштык жайыт деп берди. Бирок буга биз юридикалык толук чечим чыгара элекпиз, ага жете элекпиз биз. Маттелдер. Кече интервьюдан көрүп калдым эле, Калый Жолонов ушул эл ачылбасын деген эл бир 20 чакты эле, калгандын баары ачылсын деген эл деген да.
bir жалдама журналистинен көргөн видеомда мынау эми сизге факт, мынау сизге доказательство. Ачылсын дегендер мынаулар, ачылбасын дегендер ушунча эл. Эми Бул жерде мындай эми айтканга туура келди. Негизи айтпаш керек эле. Урмуңуздар. Бул эми ызылдап аткандар туура, ызылдап аткандар бар, каршылар бар. Бирок мына ушул турган элдин бардыгы каршы эмес. Биз бардыгы менен сүйлөшүп жүрөбүз. Бул жерде ошол бир 5-10 адам бар, элдерди үгүттөгөн. Калганы каршы эместер көп. Мен бардыгы менен сүйлөшүп жүрөм. Мен Аманбаева Айнур. Мына азыр барчын айтты да, ушунча элдин бардыгы деди. Ушул тарап эмес. Бир 20-30 эле адам бар деди да. Ушуга мен суроо бермекмин, барчыңарчы. Эгер сен чын ошондой болсо, микрофонго кел дагы. Мен тараптар өткүлөп жака де. Эркек болсо. Айт ушуну. Айт ушуну, сен. Мына айт азыр ушуну. Эркин кыргыз жерине энчи болгон ала тоо, эгемендүү жерине энчи болгон ала тоо, каркырадай жебесин. Азыр биз ушул Сарыташ казыла турган жердин үстүнө дагы чыктык. Мына ушул жерден чалгындоо иштери жүргүзүлүп, минтеп казып, жанагы канча бар деген чалгындоо иштери жүргүзүлгөн экен. Бул жак эмне үчүн кооптуу деп атасыздар? Сиздерди тынчсыздандырган маселе эмнеде болууда? эми бул ушул казылып аткан жер, анан калганда мына жайыт жер, туристтер келе турган жер, мисалчы. Бул жайыттык жерлерде мындай кылып казып, бул жерди казган эмес, ар жерлерди казып мынантип, ар жерлерди чукулап ушу талкалап бүттү жайыт жерлердичи. Элдин маселеси эми жашоосу болгону ушу мал менен, эгин тегин менен, башка айылда иш жок. Эми жайлоого чыгабыз бул жерге, мал багабыз, чоборобуз. Буга чейин эгин тегиндер болгон. Азыр ошол фирма келип алып бүгүн чогулушта айтат. Таш жердин бетинде дейт да, мына таш, мына жердин бетинде таш мынандай болот да. Таш жердин бетинде эмес, 1,5 метр уже чукулган. Мына чукулгандан кийин будан деле бир жакшы таш чыккан эмес. Ушунчадан жана бир карыш эле топурактан кийин таш чыгат деп айтты да. Бул өзүнүн бул казып көргөн жеринде, эгер анын сөзүнө ишене турган болсок, бир карыш мынча болот экен. Ушунча жерден, могу жерден таш чыгыш керек эле. Бирок бир карыш эмес, мына 2, 3, 4, 5, 6, 7 эми мына жантайыш болуп кетти. Мондай болгондо эми бир 7 карыш экен да. 7 карыш. 1 метр ашык, 1,5 метр. 1,5 метрде эми таш жердин бетиндеги деген таш ушу 1,5 метрден чыгып атат. Эми бул жерде азыр эми 1,5 метр болобу, болбойбу, кандай таш чыгат белгисиз да. Может 50ге чейин чыгабы, может 10дон чыгабы. Бул жерден эми кара топурак эле чыккан да. Буну казып туруп кара топурак чыккан. Бу жерде эч кандай таш чыккан эмес. Буну ушун казгандагы мына экология деле каякты карап атат билбейм да, экология дечи. Мына бул жерди казды, бул жерди казды, бул жерди казды. Ушинтип эле ар жерди казып эле кетип атат. Эми бул чалгындоо иштерин жүргүзгөндө ошого ылайык нормалар менен жүргүзгөндүр. Эгер норманы бузса, экотех көзөмөл бар, алар дагы чара көрөттүр. Эгер проекттегидей болсо, анда эми бир нерсе деш кыйын. Жок, эми ошол таш чыгат деген жеринен элема мына таш чыкпай калып атпайбы? Карасаң, кара тупурак. Бул мурун эгин болгон, мисалы эл иштеткен. Эми бул жагына басып карасак, мына үлүш жер, мына. Кайсы? Мыналар үлүш жер бүт. Мына документи бар, мына адамдарда документ. Жакпы жет. Мына ушулар полный, мына жайлоо, мына үлүш жер бүт. Азыр эми бул жерде жер болуп берилген, эмне болуп берилген? Чөп чабындык көктеби менен берилген булар. Ассаламу алейкум Эйламан. Мына бүгүн өзүң ушул жерге чыгып көрдүң, жеринен тааныштың. Жайыт экенине ынандың. Лицензияны алганбыз дейт биринчиден. Кайсыл жерге алган? Мына жерден казышты биринчи.
Ona көк турат го. Ошол жерден казып көрүштү. Ауыл турган жайлоолор ошол жерден казып көрүштү. Бул ушул территорияны казып аткан жери где-то бир көп гектар жер да. А булар ар жерден эле казып атат. Ошол көк контейнер тургандан ылдый жагы элдин үлүш жери. Үлүш жерге эле чектеш бул жайыт жер. Биз мисалы мен ушул айылда туулуп чоңойдум, иш жака деле барбадым. Элдер менен мамилем жакшы бар жогу менен, элдер менен сүйлөшсөң эч бир ачыла койсо эле ошого бере коелу деген адам жок да. Өзүнүн 2-3 тууганы менен күрә болуп эле элди кыйнап келет. Таш ассак эле биз болуп кеттик. Алдыгы самолет менен, вертолет менен учабыз деп атат. Бул айыл сели айыл жок болуп кетишин эч ким ойлобой атат да, мындай ойлонгондочу. Логистика ойлонгондо деле бул айыл жок болуп кетти. Эми ушунча кооз айыл, ушунча кооз жер, туристтер келе турган соцпакет дейт. Соцпакетти эми бизге айылга берген менен 5 жылда айыл жок болуп кетсе соцпакетти кимге берет? Жок нерсе да бул. Өздөрү деле ушул айылда тиргилик кылат. Мына ушул жерде жайлайт, жайлоого чыгышат, ушул жерден тиргилик кылышат. Убагында ушул жерде картошка эгип, ушул жерден олор эмне бир жерден ушу таш казып же алтын казып ошол жака барып калды дейсиңби? Жакшы жашоого, Ошко, Бишкекке ушул таш казам деп ушул максатына жетти дейсиңби? Ушул жерден эле картошка, жайлоодон дыйканчылык кылып туруп ошондон кийин шаарга барып окуп башка кылып анан кийин ушундай нерсе өзүнүн элине карама каршы чыгып атат да, мындай айткандачы. Бул мындай элдер тура түшүнүңүздөр. Эми не десеңиздер деңиздер. Бул мамлекеттин кой туруңуз. Урматтуу жеке ишкер. Эжелер улуп турсаңыздар, сизге биз чакырып алып бунун ичинде канча организатор барды айтып бере аткан жокпуз. Сиз ачылсаңыз, эмне кыласыз, ошону айтып бериңиз бизге. Биз кыска эле айтыңыз. Ооба, биз ачылсак ушул Ташкора элинин кандай көйгөйү болсо, Бул жерде мен өзүм толук түшүндүрүп кетейин. Биринчиси, биз азыр мамлекетке 33% өткөздүк деп атпайбызбы? Мамлекетке түшө турган налогдун 7 түрү бар. 7 түрү бар. Эми бизге да сөз берсиндер, биз сүйлөйдүбү? 7 түрү бар. Мына ушу 7 түрү түшөт. Налогдунчу. Налогдун 7 түрү түшөт. И экинчиден биз 33% мамлекетке берип атабыз. Андан сырткары райондун кирешесине bir жылда 40 миллион, 50 миллион акча түшөт. Бул налогдон сырткарчысы бунчу. Бул налогдон сырткары. 6 миллион сом 6,5 Кашкаровтар деп атат. Болобойбу? Сенден сурап айтабыз, элдерден. Эми урматтуу элдер, эрегиштен эрелет деген кыргызда бир накыл сөз бар, а? Именно ушул ачпасын деген жүрөгүңөрдө бир кандайдыр бир эме бар окшойт. Ошондой. Мен ушул нерсени сезгенде. Бардык эмес, бирок арасында бар. Урматтуу элдер, аксакал жана сонун сүйлөп кеткен, тарых жөнүндө сүйлөп кеткен Исраил аксакал каяктасыз? Мына рас сиз элдин астынан чыгып биринчи эле сүйлөдүңүз, сиздин элге да кадырыңыз бар экен. Өзүңүз айттыңыз, Алымбек Таткандын аттарын тарыхтан баштадыңыз да, ошо Алымбек Татка дагы ушул силердин жолуңар менен өткөн. Эми урматтуу элдер, мен жөн эле бул суроодо ушул Калнур эмес, Калнурдан башка ишкер ачса ача берсинби? Ооба, эч ким окулдугун берген эмес. Мисалы үчүн, Халайнур айнанып кетейин, үкем, баламсың сен, мен балам менен теңсиң. Ооба. Мындай элди эмоция калтырбастан жакшынан сүйлөп салган, акылың менен бол. Сен айтып атасың, мына жерде турган 50% андай эмес, 50% мындай эмес. Жалпы тургандын барлыгы ошондой, бардыгы Ташкороодо келди. Так, эми угуптур. Силердин айткан сөзүңөрдү булар 10 жылдан бери угуп атат экен. Сен ушул сөздү 10 жылдан бери кайталап атасың. Же одан же майнап чыкпады. Же ошо сен айткан акчалар менен булар тойбоду, макул бербеди. Эми чарчап деле бүттүң. Бөлөк прием албайсыңбы? Кандай прием бар? Ооба, кандай прием?
Ben yaxşı birem gelip kucaklaştırı akalar keçirgile men to'ra emas. Давай, kechirim so'rang. Şu. Javayim. Javuş gerek bo'ldi. Yo, shuncha yillar shu davra. Bu aksakal o'zay bo'ldi. Kechirim so'rasa qachon? Javlat. Kechirim so'rasa javob. Javlat. Bunun aytılgan buğa çeyinki sözlerini geçireriz. Bizden mınayımızdan bu yaka çeyin çıkan sözler de var. İsrailova, siz azır ayttınız go, tuğanların болады, kechirim surab эле, ишти башка жол менен бүтүрсөң болот деп. Kechirim surasa da kaçpayсың abi. To'xtatish kerak. To'xtatish kerak, sakal. To'xtatish kerak. Bo'ldi. Kechirim surag'lar men to'ramas ish qilibman. To'xtatdim men sizlarni orqaga günölümü deb qo'yish kerak. Bo'ldi. Xatomizni beramiz kerak. Başka söz bo'lmaydi ekan. 10 yıl bo'ldi. Analiz qilib da ko'rdik, adab da ko'rdik, bu deb da ko'rdik. Qo'yg'ila da deb ko'rdik. Shu bolaga bo'rashda qo'yg'ila dedik. Yo'q, söz yo'q. Mana elning ko'zincha aytyapman men. Birovning ja ekoning arasini aytgan yo'qman. Bunun arasında muştaşta geçişti, tişteşte geçişti, kamalıda geçişti. Bolbay, dem hazır karasa, desibetme, men bu jürgen sonun yerler, mana özünün çoğatan jaylap jürgen yerler karasın, men dayamda kazı taştapsın, jırtılgan yerleri görüp durma, yilagım geldi. Sizler ağzınız, sizler bir gaz atılın yerde. Ya koy, hiç kim kazbaydı bunu, hiç kim kazbaydı. O şavanca turat. Uşul yerdegiler bilmem, ölüp ketse, anan giyin kazı yürüsenger bilmem, o çen çıkıp kazbaydı. Sizlerden soranç, buna hükümet adamları, sizlerden, jalpыңардан soranç ayınlar. Uşunça elde ayak koygular, uşunça elden nazarıдағы жаман болады. Sizlerge ellerden жақшы паталдары öngüle, ösküledi. Kıranı şişim, ben sözüm tuttu. Кен чыга турган жер бул мамлекеттин менчиги, бул жайыт жер, эч кимден ал жерде үлүшү, башка жеке менчиги жок. Ал жерге мамлекет тарабынан тиешелүү укуктар, лицензиялар берилген. Андан кийин ушул коомдугунун жыйынтыгы менен биз жогоруда айткандай ар бир сиздердин пикириңиздерди алардын баардыгын протоколго түшүрүп, биз протокол менен оформить этип, тиешелүү жактарга жөнөтөбүз. Андан кийин жогору жагы экология жетекчиси өкүл айткандай, кийинки иш чаралардын жүргүзүү тиешелүү мекеменин милдети болуп саналат. Урматтуу тургундар, менин атым Элеман Кармышаков, эркин журналист болуп иштейм. Анан азыр байкасам бул жакта кайым айтышуу болуп кетип атат. Ошого мыйзамдуу жол менен кетип, мыйзамдуу суроолорду берели деп турам. Азыр ишкер айтып атат, 33%ын мамлекетке бердик деп. Кайсы мамлекеттик орган алды 33%ын? Бир микрофонду бул жака берип койсок мүмкүнбү? Кайсы мамлекеттик орган? Кыргыз мамлекеттик мөлк ишканасынын алдындагы Жалалабад кен байлыктары деген. Жалалабад азыркы күндө кайра айыл өкмөткө өткөзүп атабыз. Айыл өкмөттүн балансынабы? Айыл өкмөт барбы бул жакта? Алдыңыздарбы? Жок, азыр өткөзүп атабыз. Өткөзө элексиздер. Кечиресиздер. Ошол жерде сиздер айтып атасыздар. Ошол 33%ын кантип эле сиздер өткөзүп берип атасыздар? Бул жерден элдин макулдугу жок, экологиялык корутунду бериле элек, уруксат документтериңиздер толук эмес, кантип өткөрүп бере аласыздар? Азыр бул экологиялык заключенияга башкага карабайт. Ал фирманын, компаниянын үлүшүн бул өткөзүп бере берет. Түшүнүктүү. Эми азыр бул жакта бийлик өкүлдөрү дагы сиздер дагы айттыңыздар, бардык кен байлыктар мамлекеттин менчиги деп. Ошол эле учурда мамлекеттин бутагын эл түзөт, негизин эл түзөт. Мамлекет элден турат. Кандайдыр бир кен байлыкты казууда элдин макулдугун алыш керек. Ошол үчүн дагы бүгүн мына коомдук улуу болуп атат. Коомдук протокол түзүлүп, ошо элдин макулдугу берсе берди, бербесе жок деп кетет. Мен ушул жерден суроо бергим келип атат. Эгер ушул жерде элдин көпчүлүгү макул болбой койсо кенди казууга, андан аркы аракеттериңиздер кандай болот? Мамлекеттик уруксат бере аласыздарбы андан казганга? Саламатсызбы? Мен үчү шаарынын мэри Султан Тажибаев. Сиз айтып аткан процесстердин баардыгы жерге изучение болуп башталган моментте бул процесстердин баары бүткөн, аяктаган. Бул азыр лицензияны казуу иштерине алынган. 2045-жылга чейин аталган жолдо айтылган эки ишкана менен казуу иштерине лицензияларды
мамлекет тарабынан алынган. Бул процесстердин баары өткөн. А- Тиешелүү органдардан баардыгы макулдук берген, ошол убактагы Гүлчө Айыл өкмөтү дагы макулдук берген. Так, кечиресиздер. Коомдук угуунун жыйынтыгында эл макул деген корутунду протокол берилгенби? Айылдык кеңеш токтом бекитип бергенби? Мыйзам боюнча элдин коомдук угуу дегенде коомдук угууну биз азыр жүргүзүп атпайбызбы? Азыр экологиялык экспертиза жүргүзүлөт мындан жыйынтыгы менен. Азыркы жогорудагы протоколдордун баардыгында ушул элдердин пикири айтып аткан сөздөрдүн баардыгы протоколго түшүп атат, сиз айткандайчы. Анын жыйынтыгы менен протокол түзүлөт, айтылган нерселердин баардыгы белгиленсин дагы, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлсүн деп биз экологиялык экспертиза жөнөтөбүз. Ал жерде бул жерде бул маселе жок. Ачылсынбы, ачылбасын деген аз биз голосование койгон жокпуз. Биз пикир бере атабыз. Ооба, бул жерде элдин пикирин убагыла деп атпайсыздарбы? Элдин пикирин убагыла деп атасыз. Ошого эл биз ал кендин казылышына макул эмеспиз, каршыбыз десе, андан ары кен казууга уруксат берилеби, берилбейби? Аны тиешелүү органдар менен биргеликте иш алып барабыз. Ким экологиядан буга экотек көзөмөл сиздер жооп бере аласыздарбы? Мындай да сизге Элман байке мындай. Бул жерде бир гана биз байдан бери элдер тараптан да сөз болуп атат. Бир гана биз ишкерлердин ушунча мекеменин ишкананын жетекчилери биз бир ишкерди колдоп келген жокпуз. Жогоруда айтканда бул жерде мамлекеттин да кызыкчылыгы бар. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө белгилеткендей 33% бул мамлекеттин да кызыкчылыгы. Аны да эске алыш керек. Жогоруда айткандай мына Кыргыз Республикасынын Ош облусу өндүрүш тармагына биз болгону 3% гана биз салым кошобуз. А жогоруда ушул түзүп турган мектепти жаңылаш үчүн, жанына мектеп, садик салыш үчүн, жол салыш үчүн, тротуар, жогоруда айткан нерселерди салыш үчүн биз кайсы жактан биз мамлекетке салым кошобуз. Ош областы элестетиңиз, Чүй 35%га чейин, Жалал Абад 30% салым берип атат республикага. Биз ошолордун салымын алып пайдаланып атабыз да. А биз Ош областагы биз мамлекетке кичине болсо дагы түрткү беришибиз керек да. Кечиресиз, бул сөзгө анан кайталып мен жооп алып алайынчы. Эл макулдук бербей койсо эмне болот? Аны экотек берсин. Негизинен кечиресиздер, мен мындай өзүм кесипкөй артист болгон үчүн өзүм оюму мыйзам боюнча айтып кетейинчи. Негизинен ар бир Кыргызстандын жараны айына чөйрөнү коргоо жөнүндө мыйзам боюнча биз мына жаратылыштын таттуулугун пайдаланууга укуктуубуз. Таза абадан дем алганга, таза сууну ичкенге, ошол кыртыштын чөйүн малыбызды бакканы башка кылганга укуктуубуз негизинен. Анан экинчи нерсе, жана эле жогору жакта айтып кеткендей, бул жаратылыштын кен байлыктары бул негизинен ар дайым эле керек болбойт. Замандын талабына жараша бул замандар өтөт, бир убактарда таштын эчкимге кереги жок болуп калат. Көмүрдүн эчкимге кереги жок болуп калат. Ошон үчүн негизинен өзү кен байлыктарды мамлекеттин эсебине иштетиш дагы ойлонушубуз керек. Негизинен ошо мен экологиялык жактан, бул геологиялык жактан өзүнүн мыйзамдын талаптарын сиздерге түшүндүрмө бердим. Негизинен жана айтып кеткендей эле элге зыяны тийип, терс таасирин тийгизип, элдик угуудан жанагы бербесе, анда экологиялык экспертиза берилбейт. Урматтуу айыл тургундары, мына жооп болду. Бүгүнкү жыйында биз мен документтер менен таанышып көрсөм, бул компаниянын лицензиясы бар экен, бирок коомдук угуунун жыйынтыгы боюнча элдин макулдугу жок экен. Экологиялык корутунду алыш эле экен. Экологиялык корутунду ошону алып атканда экология корутунду бере турган органдан келиштиби? Жок, Ошолор изилдейт да. Мына сиздер азыр айтып атасыздар, суубузду нугун бузат, сууларыбыз түшпөй калат, жайытыбыз талкаланат, жана башкаларды айтып атасыздар. Ошол корутунду ал эле экен. Азыр биз жообун уктук, элдин макулдугу болбосо экологиялык корутунду берилбейт экен. Ал эми экологиялык корутунду берилбесе, ал иштегенге мыйзам жол бербейт. Анан сиз жана өркөнүү, ишкерликти өнүк туруш, каражат жөнүндө айтылып атат. Бул жерде маселе негизги каражатка эле байлагандай болуп атат да. Бул ишкердин айтканы, анан азыр шаар мэри сиздин айтканыңыздан дагы мынча акча түшүш керек, өндүрүш болуш керек. Өндүрүш болгону жакшы, бирок азыр алтындан дагы кымбат биздин тоолорубуз, экологиябыз, сууларыбыз болуп атат. Ушуну колдоп, жада калса президент Садыр Жапаров дагы Бириккен Улуттар уюмунун трибунасында дагы сүйлөп, экологияны коргойлу, тоолорду сактайлы деп, былтыркы жылы тоолор жылы деп Бириккен Улуттар уюмунда жарыяланган.
Анан биз ушундай жаратылышты, тоолорду коргоо жагындагы ойлошубуз керек да, акчаны эле эмес. Ошол тоолор элди багып атпайбы? Мына жакта ат жүргөн туризм уюштурулат экен. Ат менен жүргөн конный тур дегенде. Бул жакта эмнеге туристтик жайга айландыруу жолу жок? Siz sorumuzu verdiniz. Men ошол азыр айтып атпайбы? Siz болду жыйынтыктаңыз, азыр мына элдин өзүнүн улуусу болуп атат. Siz тактап бүттүңүз, азыр элдер өздөрүн. Азыр мен суроону берип алайын. Бизде мен дагы бир суроо берип алайын. Sen soru berip otasın, biz cevap berip otasın. Sen çıkıp alıp durup, sen agitasyon kılıyorsun. Кенчелер, бул жакта модератор Аким болот. Moderator Akim bolot. Sen kimsin? Sorumuzu verdiniz, дагы жыйынтыктаңыз. Аким модератор болот. Болды, тоқтат журналист. Мен акыркы соңку суроо берип алайын. Берiniz, дагы антик мында эми айтпаңыз. Соңку суроо берип алайын. Бизде эмне себептен сөзсүз эле бир жерден бир кеңгасса казышыбыз керек. Эмне себептен ошол жакты туристтик жайга айлантса болбойт, туристтерди чакыра турган жер кылса болбойт, жөө тур чет өлкөдөн келе турган конный турларды уюштурса болбойт. Сөзсүз эле казып алыш керекпи? Акча табуунун жаратылышка зыян келтирбей дагы табуунун жолу бар да азыр. Могу жакта бүт баары туристтик. Мына Бекжар айылынан бери жалаң эле туристтик жай болуп келатат. Ташкороону эмнеге андай кылса болбойт? Жооп берип коесузбу? Шаар мэри азыр сиз айттыңызбы? Жооп берип коесузбу? Эмнеге сөзсүз кен казыш керек? Же Аким сиз жооп бере аласызбы? Эмнеге туристтик жай кылса болбойт бул жакта? Мен аягында да жооп берем. Бирок бүгүнкү күндө туристтик маселе боюнча эч кандай маселе жок. Ондон ашык локация даярдалып, элдерге сунуш берип атат, ошол жактарга жайгашыңыздар деп. Жарайбы, ал тармакты өзүнчө кетип атат. Бул Тоо кен тармагы өзүнүн мыйзамдары менен кетип баратат. Андан кийин дагы кошумча маалыматтарды аласыздар. Сиз айтып Саламатсыздарбы? Мен мына Ташкороо турууну улам, атым Алик. Негизи биздин Ташкороо эли илгертен эле ынтымак болуп жашап келгенбиз да. Мына биз айтып атабыз, мына Алай даңаз алуу жер. Алай дегенде Алымбек татка чыккан андай деп мактап атабыз. Мына Нурсултан билесиң, мына быйыл чыгып 4 квадрат метрди көктөтө албай кандай болдук, туурабы? Мына президентибиз келгенде. Мына өзү көктөп, өзү коз болуп турган жербиз. Ушул жерде таш казбай туруп, ого чейинки дагы өкмөткө каражат түшө турган мындай шанстар бар да, ого чейинки дагы. Биз казбасак Нурбек казып алат деп атасыңар кайын. Силер казбагыла, эл тынч болсун, жер тынч болсун, Нурбекти тигеле каздырбайбыз. Нурбек эмес, башкасы ким келсе дагы каздырбайбыз. Саламатсыздар, мен мына ушу ишкердин бир тууган эжеси. Мен деле ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өсүп, ушул мектепте окуганмын. Мындай болуп атат да. Бул жерде эми көрүп атасыздар, баягы урууруга бөлүштү акыры келип, баягы бизге кошулгандарды зордуктап, иши кылсак коркутуп, тоюңа барбайбыз, той кылып бизди чакырып алганда дагы биз барбай коебуз деп ушундай аябай көп грязный игралар болду. Анан Апылаев Алмаз деген өткөндө президент келип сүйлөдү го. Сүйлөгөндө информация берди го. Ошол Ошпиримде ошо экологияны казып, жерди бузуп, бала чакасын багып, мына үй бүлөсү менен Арстанбек деген үкасы бар, мына Кадыр ака отурат. Булар өмүр бай Ошпиримде иштеп, экологияны бузуп, ошондо эмнеге мына жүрөктөрү сыздабайт? Неге ошондо ой конушпайт? Булардын кызыкчылыгы башка нерседе. Булардын кызыкчылыгы башка нерседе. Булар ушинтип, баары булар көпчүлүк ызычуу боло беришет буларчы. Булар ызычуу боло беришет. Ошентип көнүп калышкан. Баягынтип кыйкырып бакырып эле буларды сүйлөтпөй койсок, биздики туура болот, көпчүлүккө салабыз деген немеге келип алышкан. Арасында баягы кызыл документи бар, омондордо бар. Билесиңер. Калайнор, сен өзүңдүн айылыңды өзүң бузуп атасың. Ит неме бөр дагы өзүнүн айылына тийбейт. Лөлүнүн батыры болуп атасың мыналда. Эми азыр мына жерде айтып атасың, бу жерде мынанын 50%, 10% эле агенттен калганда Ташкороолук эмес. Сен да Ташкороолуксуң, булар да Ташкороолук. Өзүңдүн айылыңа чабып атасың. Ошого жооп бер. Мына эжебиз айтып атат, бөлүп койду, антып койду деп. Сен элди бөлдүрүп атасың. Бөлүнбөш керек. Туган мына бир айылданбыз. Башка жактан азыр ким бар мына жерден сура. Мына араңарда жүргөндөр деле бар биздин айыл. Жок, биздин айылбы? Жок, сен Ташкороолуктардан барбы? Ташкороолуктар жок деген жөрүм жок. Жок, азыр айтып атпайсыңарбы? 10 эле адам бар. Сен да Ташкороолуксуңбу? Жок, Ташкороодонсуң. Ооба. Сен ушул мектепте окугансыңбы? Оштон келип
О, келесіз да, өзіңнің айлыңа келесің да. Сен де оштан келіп отпайсың. Өзіңнің айлың, қана чужой. Мына билік өкілінен ғана келбесе, біздің айыл мына ынтымақ тілі болған, саға чейін тілі болған. Жауап берелі. Жауап бер. Ассаламу алейкум. Урматтуу туугандар, Ташкороо эли. Мына жерде ар бир орган жетекчилери эле сиздерди бир эки сөзүм бар. Менин атым Орунбай Уулу Залкар. Мен да Ташкороонун тургунумун. Бел жерде мына айтып атышат эл тараза депчи. Алладан өткөн тараза жок. Мен силерге айтып коеюн. Угу тургула, калп эле чырылдай бербегиле силерди даярдап койгон ушундай кылчы. Эми мындай. Урматтуу туугандар, оңуңуздар сау Эми мындай. Баарыбыз бири-бирибизди сыйлап угалы. Бирок акарат келтирбеңиздер. Мен Исраил аканын сөзүнө жооп биринчиден. Исраил аканын сөзүнө жооп. Бул жерде мына жерде Нурбек деген ушулардын лидери бар. Бардык уюштурган ошол. Ошол айтып атат. Магачы, мен эгер жалган айтсам, мен үстүмдө Алла турат, мен Алланы кошуп айтып атам. Өзүбүз ачабыз, убара болбо деди. Биз эч кимди зордуклаган жокпуз деп. Мына жерде жалаң менин туугандарым эмес. Мына жерде ушулардын туугандары да бар. Ар кыл балдар бар. Мына жерде элдер бар. Мына жерде Сүйүн деген бала бар. Угуп туруңуздар. Сүйүндүн үйүнө камында 200 барды. Сүйүндүн үйүнөн эле мага келишти. Кел мени коркутуп кетишти, үйүң өрттөйбүз депчи. Мына ушул тургандар. Барганда айтты бул. Элге кошулбасаң элден бөлөбүз, элден чыгарабыз дешти. Бул айтты. Бул кааласаңар катташкыла. Каалаганын катташ, каалаганын менен катташпа деди. Мен мыйзам чегинде жүрөм, мыйзам менен жашайм деди. Калойнур досум, калойнур үчүн кылып аткан жокмун мен деди. Мен мыйзам менен жашайм деди. Мына. Одан кийин мага келишти, мен сени өрттөйм, үйүңү өрттөйм, жок кылам деп. Авазбек деген киши бар мына жерде, жашайт, азыр жок экен. Үйдөн чыксам ошол баратан оозунда туруптур. Бириң кирбегин деп кычырып туруптур. Болсо өрттөмөк экен менин үйүмчү. Калойнур, мен сага айтарым укам. 17 миллион төктүм деп атасың, Кудай кааласа 117 миллион төксөң деле дадысың укам. Бу жашоодо бу Кудайым 10 жыл береби, 20 жыл береби өмүрдү бир жаркырата жашайлы укам. Бир пелиңе кайта ошо элдин алдында бир эме кыл укам. Сага айтарым, атанын баласысың укам. Эми Алай району ушинтип жер талашты эле, кайра келип өздөрү бир келишип алды деп бир сөзгө калайлы укам. Менин атам ошол жерде кароол болгон. Адышып Зулпкар деген киши экөө кароол болгон. Болуп биз ошол жерде арпа эгилчи эле, совхоздо. Ошо кырга чейин. Кече сиздер көрдүңүздөр, мен бардым, ташты көрсөтүп эле бир карыш тупрак дегенди көрдүм интернеттен. Ошол кырлардан бар жогун биз түнү менен корuyт элек, мен жаш кезимде. Атамдын ордуна. Бул анык жайыт жер. Анык жайыт жер. Мен бул факты бул. Бул факты. Ана мен азыр досума деле айттым. Жакшына эле жарашайлык. Токтот досум, ынтымакка келелик дедим. Азыр биздин ынтымак ушунчалык жок. Өзүңүздөр деле билип турасыздар. Биздин Ташкороонун ынтымагы Алай районунда Корул биринчиде турчу эле, мен кичинемен билгенден. Экинчиден Ташкороо айыл турчу эле. Жакшы жашаган жагынан. Себеп дегенде картошканын бары жок ошол жакта. Чөптүн бары жок ошол жакта. Мен 2007-ге чейин ошол жактачы мен 5 тонна чейин өзүм картошка егет элем, өзүмдүн үй бүлөмдү каржылайт элем. Ата-энемди мен ушун багат элем мен. Анан эми жашоо ушундай экен. Анан кийин азыр мына чыйырчыктын берки бети, мен азыр жабылсын ачылсын деген сөз кылган жокмун. Мен сиздин сөзүңүздү баятан бери байкап, ошон үчүн акырында сөз алдым. Канчалаган көчөттөр эгилип атат. 2 жылдан бери өзүңүздөр көрүп атасыздар чыйырчыктын берки бетине. Канчалаган ошого айылдыктар өздөрү чөнтөгүнөн чыгарып экти. Биздин Ташкороолуктар ham канчалаган жардамды берип экти. Барып өдөлөп кетип атат ушул. Көрктөндүрүү. Туризм деген барса анык туризм болот. Тоонун башы, Алайдын башталышы. Бул деген жакшы нерсе. Эми мен азыр досума деле айттым, азыр бизчи мындай болуп калды. 100 менен 100 учурашпай калдык. Мына мен азыр досум менен учурашпайм. Бирок экөөбүз аябай жакшы болчу элек мурун. Кучакташкан дос элек. Бунун деле кадыр баркы жакшы болчу мурун. Чынын айтып кетейин элдер. Менин айылыма барсам, мен өдөн кайдан бул ылдый айылдан. Менин кошуналарым ушундай тозуп алчу, бирок негизи ушул себептен ар неме болуп калды да. Элдерге жек көрүнүп калды. Буну токтотсо жакшы эле болот деп ойлойм. Мен деле жактайт да эми. Ошон үчүн
Даже паталарыбызга барбай калдык. Асман көктө чалкыган жериң сонун алатон ата журту акылман элиң сонун алатон. Биз азыр 2-3 жылдан бери туризм менен иштеп келатабыз. Анан бул жакта элдер жакшы эле билип калды. Алай район, Ташкор район айылында ушундай ат мингизген жер бар экен деп элдер жакшы билип калды азырчы. Акырындык менен өнүктүрүп келатабыз. Буюрса, жакында бул жактарга дагы көчөттөрдү эгип өнүктүрөлү деп атабыз. Биз өнүктүрө албай атсак, алар келип казанып атат да. Азыр дүйнө жүзүндө баягы глобальный потепление деп күн ысып аткан маалда Өзбекстандагылар ушу жайында келгенде дагы 30-40 градус болуп атканда бизге келгенде 25 градус болот. Алар бул жерде бейиш экен го дейт да. Анан ошол туристтердин ойлорун угуп, биз дагы бул жакта туризмди өнүктүрөлү деп аракет кылып келатабыз. Бирок алар бул жерди жок кылабыз деп атат да эмчи. Буларды казгандан кийин эмне болот? Техника көбөйөт бул жака, чаң көтөрүлөт. Көтөрүлгөндөн кийин мына мөңгүлөрдү көрүп атасыз. Жылдан жылга азайып атат булчу. Ошол мөңгүлөр да калбай калат. Анан суу проблемасы да келет. Ошолчу биз ошол жайды жапжашыл бойдон калтырып, андан көрө туризмди өнүктүрөлү деп атабыз. Туристтер эч качан жаратылышыбызды алып кетпейт. Алар биздин сервисти алып кетсе, анан жаратылышыбыз ошол бойдон калат. Биз ошого аракет кылабыз. Туристтик тармак канчадан бери электенесиз? Биз негизи мен Европада 4 жылдан бери туризм тармагында иштеп келдим. Анан көп жерлерди көрдүк, бирок алардын баардыгы жасалма да. Жасалма. Мисалы Дубай деле, Барселона барсаң деле, мактаган Барселонасында деле зданияларды көрсөт. Адамдын колу менен кырылган. Мына болсо Аллах Таала ушундай бир кооздукту кылган. Аны буну жасалбай жүрөт аларчы. Арабтар да келгенден кийин, ашы сонун жер экен деп ушундай суктанып жүрөт. Биз эми буну жок кылабыз деп атабыз да. Мындай жерлерге жетпегендер ошончо. Биз бул жерден мына Чыйчык ашуусунан, мына зону Кумбөл ашуусунан өткөндө Сарой деген жерге түшөт. Бул өзүнчө бир трекинг тур бар ушул жерденчи. Мындай кыр менен басат дагы Кумбөлгө ашып өтөт. Трекинг турларды жасайбыз. Андан сырткары ат турларын биз көбүнчө номад деп баягы көчмөн калк деп көбүнчө ат мингендерди кызыгат. Биз ошон үчүн ат турларды тандыганбыз. Ушул жерлерге мына жолдордон ашып Мурдашка чейин өтүп кетебиз. 3 күндүк, 5 күндүк турларды жасапчы. Мына ушул турларды, мына кооздуктарды көрсөтүп туризмге иштейбиз. Айылда мисалы үчүн ар бир экинчи үйдө ат бар. Алардын атын алабыз. Бул жылдан жылга туризм өнүгүп атат биздечи. Анан алардын аттарын арендага алабыз. Алар иштейт. Алар бизге жылкычы болуп чыгат. Андан кийин алардын балдары англисче үйрөнүп, алар дагы азыр акырындык менен туризмге кирип аткан учурда. Туристтер эгер бул жерлер талкаланып, оюлуп турган болсо, бул туристтердин келишине дагы бир кедергисин тийгизет экен да. Ооба, биз өзүбүз эле уялабыз да буларга. Ошол жарларды көрсөтөбүзбү, казылган жерлерди көрсөтөбүзбү. Жап-жашыл болуп турса, мактанасың да, сыймыктанып, мына ушундай бизде жашыл жерлер бар деп. Кышында деле бул жерлер аппак болуп сонун чыгып атат. Өзбекстандан мына Чыйчык ашуусунда 1 эмес 3 лыжная база бар. Ошол жерге келишет, анан суктанышат. Бул жер азыр деңиз деңгээлинен биз 2500 метрден бийиктикте турабыз да. Кар көпкө чейин жатат бул жердечи. Лыжный базага дагы өтө мындай ыңгайлашкан да. Биз ишкерлерди мындай көрө албастык кылып атат деп айтып атат да аларчы. Биз көрө албастык эмес. Эгерде ошол эле ишкерлер туризмди өнүктүрөм, жаратылышка тийишпейм десе, эл жапа колдоп берет да. Анан элди бул жерди казып, жаратылышты жок кылам десе, алга таптакыр каршыбыз бизчи. Оштон бир блогерди жалдап келип алышты да буларчы. Блогерди жалдап келип алып эле мынагы бул жака кара сууга карайт. Анан мынагы эми любой жерде таш бар да. Ушул таштарды көрсөтүп туруп эле, кырда турган таштарды көрсөтөт. Жалдама блогер менен келип. Анан кийин элдер ушу кырда турган жердин бетинде бир карыш турган ташты алайлы десе каршы чыгып атат дейт да. Анан эми бул жагын олор көрсөткөн эмес. Бул жагында эми мына айыл турат, үлүш жер турат, андан кийин жайыт жер турат. Ушуларды эч көзгө илген эмес да. Өзү негизи президентибиз айтты. Элге кайрылуу жасады да. Туризмди өнүктүрөйлү, мынагы жергиликтүү акимдарга, мэрлерге бир суроолорду берип атат да. Мындай көчө турган жерлерди, көчкү кете турган, суу чыккан жерлерге бир жакшы көчөттөрдү бергиле, элдер эксин, ошо жерди катмарын кармап калайлы,
туризмди өнүктүрөлү деп президент ушундай аракет кылып айтып атат. Ошого карабастан булар эми бир тынч жаткан жерди, тынч тиргилик кылып аткан элди келем козголоңго салып атышат дейламан. Анан эми олар кырдагы ташты көрсөтүп эле бул жакта жайыт жерди эч кандай жерди көрсөткөн эмес. Калыныр алай ушул ташты ачканга эмне муктаж кылды, эмне муктаждыктан чыгып ачабыз деп ушул неме келди. Отурма. Келер. Siz ушунчу Алимжан акеге берсеңиз жакшы болмок экен да. Алимжан акеге бөлүшпөй койдум. Эми сиз ушинтип чыгып атасыз постоянно. Уят эмеспи? Эми мыналардын келип алып туруп тетил буруп атасыңар. Туурабы? Бер микрофон. Жооп бердиңби? Болду. Эмнеге аксакалдар, молдолор барып балдар кайткыла десе кайтпай койдуңар? Биз кучан Кулжеге, неме? Бул мындай да Кулжеге. Азыр бул мамлекеттин балансына коюлган. Муну Калыйнур казбаса дагы мамлекет башка бирөөгө берип каздырат. Мамлекеттин балансы мына сураң. Мамлекеттик орган адамдарына сураң. Бул мамлекеттин балансына коюлуп, запасы эсептелип, бардыгы бүткөн, ГКЗга коюлган. Эгерде буну Калыйнур ачпаса дагы мамлекет башка инвесторго берип ачтырат. Мына сураң мамлекеттик ишкерлерден сураңыз. Эгерде чындап эле эл каршы болгондо сиз туура айтып атасыз. Биздин эч ташка муктаждыгыбыз жок. Чындап эл каршы болгондо биз казбайт элек. Сиз жакшы билесиз аны. Мына ош пирим келгенде Калынур. Сен өзүң уюштуруп элди мечиттин алдында жолугушуу кылганбыз. Эл сени башчы кылып ак үйгө чейин жөнөткөнбүз. Баргансың, аксакалдарды ээрчитип баргансың. барганмын. Бирок эл башчы кылган эмеспи? Башчы кылган сен. Мен аны түшүнүп турам, мужеч сиз. Анан келип эле анан сен лицензия алып ташача турган болуп калдың. Эми токтотур, шашылба, кеңири жооп бересиң. Эми 15 миллион, палан миллион төлөп койдук, 33% митип койдук дейсиң. Сени ким муктаж кылды? Ошо башында ушу элге жолугуп, ушундай жолугушууларды өткөзүп, эл макул болсо мага деп 100 миллион көзбөй билем. Азыр эми пулуңу бар жогун немеге саласың. Анан кийин мына элди бөлүп жарып атат, андай мындай дейсиң. Бу Кадыр менен Нурбек элге ким болуп калды? Ушул эле элдин бири. Эгер ошо балдар ача турганда путугун чалып тастайбыз. Ама силерге тие албайбыз. Себеп дегенде уруубуз башка. Балада калабыз. Хорошо. Анан мечиттин алдында жолон тирилип келсе ham бербейбиз, ачпайбыз деп уада алган силерди же бизби? Дуа кылынган ошол жерде. Айткансыңар. Көперейин. Мындай да. Мен Примов келгенде мен 9 бир тууган болсом 9-узун жер ошол жерде. Биздикин чыгарып коюп деп, анан кийин бергендерин алып кажа берди. Бир өзүнө 1720 гектар жер алды. Силер бул жер менен буну салыштырбагыла. Бул башка, бул жак башка. Ол элдин үлүс жерин алган. Ал мен алган жер элдин үлүс жери эмес. Эми айтып коеюн. Азыр мына жерде бардык мына эл бир мезгилде көнгөн, ушунун бардыгын бузган сиздин укаңыз болду. Мен бөлүштөрдү. Мен айттым, Алимжан ака дедим. Мен бир адамдын кызыкчылыгына бөлбөйм дедим. Айылдын башынан этегине бардыгына бирдей пайдасы тие турган кылып берем дедим. Мына ушудан кетти, анан кийин тескери алып кеттиңер. Мына жерде ана да бир айтып коеюн. Нурбек менен Кадыр элдин арасында силерге окшогон эл боласыңар. Биз эл эмес деген жокпуз. Ошолордун заказын аткарып, элдин башын айлантқан адам болуп атабыз биз. Рахмат укам, жооңа. Эми Арымжан укамы мен укам болгончо 2 жолу айтырдың, буну постоянно айтасың. Ошого сен пулду бердиңби? Ол алдыбы? Бербей койдум, неге берем?
Бере албайсың. Бересің. Бере албайсың. Эми калдыр копол болгон. Мына ушул аркабызда турган жерлер колхоз совхоз маалында, мына союз маалында бардыгы эгин тала болгон. Ушул жерлерден совхоздун малдарына тоют камдаган, арпа эккен, буудай эккен. Союз таркагандан кийин калганын жайыт катары пайдаланып, элдер мына азын олак өкмөтүбүзгө налогун төгүп туруп, тоютун камдап өздөрүнө жайыт катары пайдаланып, тоютун оруп алгандан кийин кашаны ачып туруп, күздүк жайыт катары пайдаланабыз бул жерлерде. Мына ушул турган жерибиз дагы жайыт, мына бул. Сөзүмө тастыктап коеюн, мына мал оттоп жүрөт. Жайлоо тетигинде көрүнүп турат, жайлоо. Мен мына бул урматтуу Садыр Нуркожоевичке да айтканмын. Биздин жайлоо жана жайыт деп. Болгон бир жайлоо жана жайыт ушул болуп эсептелинет. Будан ылдый баарына көрүнүп турат, айылыбыз ушул. Болгон жайытыбыз, бир жайытыбыз ушул, бир жайлообуз ушул. Бул казылса мына бир түз жерде эмес бул. Бул деген ылдый жерде турат. Жакшы иш болбойт. Мунун чаңы эле айылдын баарын куратат. Бул бир эле айыл эмес. Мына жерде стратегический назначениеда ош Иркештан жол турат. Бул жолго да зыян тиет. Өткөндө комиссия келгенде сиз да чыккан экенсиз го, эмнелерди көрүп кетишти бул жактан? Комиссия келгенде олар бир журналист алып келип алыптыр дагы, мына жайыт жер деп көрсөтсөң аны тартпайт дагы, таштын аркасына бекинип алып, өйдө каратып тартып атат, бул таштак жайыт деп. Анан комиссия келди. Мен алар ушул жерден эле корутунду чыгарбайт экен. Ошол жерде ооз эки оозунан уктум. Мына действительно жайыт бутсам, действительно жайыт деди. Ташкор айылында азыр 300ге жакын чүпүм бар. 700ге жакын шайлоочу, 18 жаштан жогору эсептегенде 700ге жакын шайлоочу бар. Жалпы 1000ден ашуун адам калк жашайт экен да, балдары кушкун. Бала чакасы көп да азыр. Мен өзүм атайын Бишкектен келдим бүгүн. Аннык факты кылып ушуну айтайын деп чечтим өзүм. Өткөндө айтып кетиштир. Алмаз аканики фактыга туура келбейт деп. Бул туура келет. Бул ушул территориянын бар жогу арпа болгон. Андан кийин күзгүсү жайыт болгон. Ошол менин айтарым, Садыр Нуркожоевич. Ушунун талашып, ушунча 11 жылдан бери ушунун көйгөйү болуп атат. Ошону бир өзүңүз дагы көзөмөлгө алып бериңиз. Бул деген бир жагы чыйырчыктын берки бети ашуунун. Бул туризмге дагы ылайыктуу жер. Барып көрктөндүрсө да болот бул жерде. Бул жерде чукулса, ошол ылдый түшөт бул. Бар жокту жаап кетет деген менин оюм ошол. Элдин деле ою ошол. Будан бул жагы полностью ылдый жагы айыл. Ылдыйкы этек жагы болсо макул эле, бакубай жагы болсо макул эле. Бул эң үстү болуп атат айылдын. Ошон үчүн биз ушуну бербей 11 жылдан бери талашып келебиз. Былтыр мына бизге мына 2 жылдан бери алай коому жардам берип келип атат. Рахмат ушуларга. Бизди колдогонго. Былтыр Карагай көчөт менен 1000 түп жаңгак көчөт беришти. Экилерде эл ашар жолу менен ошону мына ош Иркештан жолунун берки бетине эктик. 1000 түп жаңгак эктик. Быйыл жазда 1000 түп өрүк көчөт алып келип беришти. Питомниктен. Ошону да ашар жолу менен тосуп, эгип, азыр жакшы Кудайга шүгүр. Бардыгы кармаптыр, бүчүрө алып, 1-2 жылда уже даңкай өсө баштайт бардыгы. Бул таш казыла турган тек ылдый жагында, Ушунун наркы бети. Наркы бети. Бул казылса ушунча мээнет текке кетип атпайбы? Канча деген мээнет бул. Биз жерибизди бир туризмге ылайыктап көрктөндүрөлү деп аракет кылып атсак, буякта бул оюп казып атса кандай болот? Кудай кааласа, мына келиркиге биз пландадык, эл менен макулдаштык. Мына ушул турган жерлерибизди, жайыт жерлерди өкмөттүн келишими менен түзүп сүйлөшөбүз дагы. Ушул жерлерге колубуздан келишинче арча жана жаңгак көчөттөрдү эгип ушул жерлерди көрктөндүрүп туризмге ылайыктуу кылайлы деген пландарыбыз бар. Келирге Кудай кааласа ушул жагына аракет кылабыз. Анан кийин эми бизден ошол элдин сөзүн укпаган үчүн биздин өзүбүз президентке
сөз жолдойбуз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул Ош обласы Күлчө шаарынын Ташкору айылынан сизге суранарыбыз. Ушул таштын ачылбашына элдер каршы болуп ушул таш ачылып аткан жердин өзүнөн ушу эл менен келип көрүп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул маселени бир өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, карап бериңизди суранабыз. Эл бүт эле элдин азыр эми эл жолугушу болду бүгүн. Бүгүн болгондон кийин элдер 100% мисалы каршыбыз деп эл ушундай чечимге чыкты. Президенттин сөзү сөз болбогондой сезилип атат да эми азыр бизгечи. Биздин бир үмүтүбүз эле президентте калган. Ал сөздү уккандан кийин жакшы болду деп мамыр-жумур жашап калдык. Бир жумадан кийин эле кайра ушул тема. Жергиликтүү бийликтер кандайдыр ооп алгандай эле бир тарап күч органдары келип кокуй сен катуу сүйлөп койсоң нары тарт, бери тарт. Бул адам өзү эркин өзүнүн оюн айтыш керек да, туурабы? Ошон үчүн ушуну бир тараптуу эмес, эки тарапты тегиз карап, бийлик өкүлдөрү келип, действительно жайыт экенин, чөп чабындыга жакын экенин, айылга жакын экенин көрүп туруп, бир туура калыс чечим чыгарып берсе дейбиз да. Сол жагыбызда ажайып беш конуш жайлоосу бар экен. Ал эми оң тарабында Чыйырчык жайлоосу жайгашкан. Артыбызда болсо ак мөңгүлүү зоолор турат. Дал ушул ажайып жердин так ортосунан сары таш казабыз деп камынышууда. Казганда дагы азыр биз ар жактан бир аз эле казгандарын көрдүк. Булардын айтымында 5 метр тереңдикке чейин кирет экен. Ушундай ажайып жерлердин ортосун казып салса, бул жаратылыштын көркүн бузбайбы? Бул жаратылышка кандай зыян келтирет? Же бизге ушул сары таш эле керекпи, элге ажайып жаратылыш керекпи? Буну көргөн бийлик органдары жана тиешелүү жетекчилер чечим кабыл алат деп ойлойбуз. Кагылайы дала тоо, караныңдан айланам, караныңдан айланам, караныңдан айланам. Бүгүнкү угуудан кийин биз протокол жазылат атайын. Тийиштүү кызматтарга ушу протоколду өткөрүп беребиз. Андан кийин ыйгармыктуу органдар бар, алар өздөрүнүн ишин алып барат. Кийинки жана элдин макулдугун алуу боюнча, жыйын элдин кол коюу боюнча ал качан болот? Угуу боюнча бүгүн жүргүздүк. Бүгүн жыйында кандай маселе каралса, ошонун баарын түшүрүп, биз тийиштүү протоколдорду сураган тараптарга өткөрүп беребиз. Жана элдин колу да чогулталат эмеспи? Кен казууга макул мынчасы каршы деген ал жыйын качан уюштурат? Ал качан уюштурулат? Жок, мындай. Сиздер анда ойлобоңуздар. Бул жерде ал нерселердин баарынан мэрибиз белгилеп айтып өттү. Ишкер толук кандуу мыйзамдаштырып бүткөн. Ошол кезде макулдугун алып бүткөн элдин. Ошол кезде айыл өкмөтүнүн да макулдугун алып өткөн 24-жылы атайын каттардын баары турат. Ал нерседен өтүп, мыйзамдуу келип бүгүн угуусун жүргүзүп атат. Ушул кезге чейин мыйзамдуу кагаздарымды алгам, мыйзамдуу иштеп келдим, акчамды төлөп келдим деп ошол иштерин элге угуу кылып айтты. Анан ушул угуудан кийин тийиштүү органдарга протоколду беребиз, элдин үнүндө кошо жеткиребиз. Бүгүн кандай иштер айтылса, ошондон кийин алар өздөрүнүн чечимин чыгарат. Демек, буга чейин макулдук берип, айыл өкмөт токтом чыгарып берген да. Ооба, жана сиздерге айтты го, мэрибиз баяндама бергенде айтты. 24-жылы атайын макулдук берилип, ошол жерде чалгындоо иштери жүрүп, жана анда төлөмдөр төлөнүп, тийиштүү иштерин кылып келген. Анда чалгындоого уруксат берилген да, казганга да макулдук берилген. Азыр эми мыйзамдагы иштерин жүргүзүп берип атабыз. Азыр бул бүгүнкү угуунун баарын биз жекешкерге да беребиз, башка тарапка да беребиз. Анан тийиштүү кызматтарга тапшырылат, андан кийин алар да өз чечимин чыгарат. Казганга өзүнчө макулдук алат да. Чалгындоого алганы менен эле. Мен айтып атам, бүгүнкү менен бүтөлүү. Буга чейин кагаздардын баарын алып бүтүргөн. Жок, мен сурайын деген ушул кагазды бергенден кийин казгандын айырмасы барбы же?
ошол азыр чалгын жок, чалгындагы өзүнчө документтерин алып бүтүргөн. Азыр ошол чалгындагы боюнча маалыматтарын берип, төлөмдөрүн төлөп келгенин белгилеп айтты. Эми мындан ары иштетүү боюнча ушул тапшырмалардын баарын өзүнчө дагы кызматтарга тапшырат. Мына мен элге жай эмен бердим, тиги отчетун бердим, угун бердим деп анан биз айтып атпайбыз, бүгүнкү элдин үнүн дагы ошол кызматтарга беребиз. Анан алар кандай чечим чыгарып, кандай заключение берет, иштетет, иштетпейт, ошол чечим. Жок, жанагы мен кол коюлган элдик макулдугун алып колда коюлат да, мынча адам кол койду деп. Ошол нерсе дагы болобу же болбойбу мына? Мен бүгүн айтып атам, бүгүнкүгө чейин алган нерсесин азыр жок, мындан кийин болобу болбойбу кыска эле. Мындан кийин кызматтар кандай талап кылат ошого жараша болот. Элдик угууда эл макул болгон экен деп айттыңыз да. Ошол токтомду, ошол элдик жыйындын протоколун бере аласызбы, көрсөтө аласыздарбы? Бар, бизде болуш керек. Изыскание кылганда ошондо баягы жергиликтүү өз алча башкаруу органдары же жергиликтүү администрациянын макулдугу берилет деген статья бар да. Ошонун негизинде макулдук берилип, андан кийин булар разработка, уже кийин казууга уже лицензияны алышкан. 2042-жылга чейинки булардын азыр учурда улардын укугу бар. Мамлекет тарабынан берилген. Укугу бар. Толук эмес бирок. Эмнеге толук эмес? Экологиялык корутунду жок. Азыр эми коомдук укугунун жыйынтыгы менен биз мына болгон факты дагы кылып туруп, биз протоколду оформить этебиз дагы, тиешелүү жактарга өткөрөбүз. Анан экологиялык экспертиза, анан тиешелүү корутундусунун жыйынтыгы менен. Жогоруда чогулушта айтып өткөндөй, анын жыйынтыгы элдин протоколу эске бардыгы алынат. Буга чейинкини бере аласыздарбы? Буга чейин кимдер макул болду экен, канча адам кол койду экен көрөлү деп атабыз да. Биз макул, мен караштырып көрөйүн бул материалдардын ичерин. Эми кен казууга өзүнчө дагы эл кол коюп бериш керек да. Мондой жалпы кыркыргандан. Азыр экологический экспертиза жүргүзүлөт деп атпаймынбы? Экологический экспертиза жүргүзүлгөндө ошол тиешелүү адистер, эксперттер баардыгы ушул жерге келишет. Казат, экология касса кандай болот, сууга кандай зыяндуу болот, абага кандай зыяндуулугу болот. Баардыгын сурамжылоо ушул жерде жүрөт. Бул азыр эле кен казылсын, ачылсын деген маселе каралган жок. Биз коомдугу кандай болот, ачылса кандай болот, жабылса кандай болот, ошолорду эле талкууладык. Рахмат. Азыр бизге кайсыны берели сага эме? Проектиңиздерди. Проектине. Мына ушу проекттин эле баардыгы кошо тиркелип, анча-мынча тиркелбеген электронный вариант ушул жерде бар. Азыр бүт документтер электронный вариант болгон. Сара ушул жерден көргүзөбүз. Силерге кайсы документ керек болсо баары бар. Сиздин ушул ишти жүргүзүүгө проектиңиз бар, жалпы эки лицензияңыз бар экен. Каза турган жер, таш каза турган жер канча гектар жерди ээлейт аянты? Мына жолум эткен компания мына жерде деле жазылып турат, 24 гектар жерди аянтты ээлейт бул жер. Бирөөсү 14 гектар жерди ээлейт. Бирөөсү. Жалпы 38 гектар экен. 38 гектар. Андан кийин дагы бир лицензиябыз бар. Этабы менен жүрүп келатат. Бул этапка ал келе элек. Ал лицензияңыздардын аянты канча? 48. 48 гектар. Азыр мына экөөңүзгө вопрос бере бер. Ушул экөөңүз ишке кетти. Демек, бул үчүнчүсү качан аласыздар? Лицензия алдыңыздарбы? Алдык, бирок мага окшогон иштер кетип атат азыр анда. Долбоорлор иштелип атат. Жалпы жонунан 86 гектар жерде казуу планыңыздар бар экен. Түшүнүктүү. Ушул жерде азыркы канча сары таш бар? Бир эле мен эмес да. Сиздердин компания? Биздин компания. Эки компания биригип. Эки компания бири. Ошо сен айткандай. Бири балаңыздын атында. Баланын атында, бирок мамлекет. Бул компанияда дагы 33% да, бул компанияда дагы 33% бар. Экөөндө тең. Так, түшүнүктүү. Бул жактан чалгындоо иштери бүттү да. Чалгындоо иштерин бүтүргөнбүз. Чалгындоо иштери канча сары таш бар экен? Канча тоннага бар сары таш бар экен ал жерде? Тоннасы эсептелбейт, ал жерде куб эсептелет. Канча куб бар экен? Жолун өткөн компаниябызда 1.162.000 куб бар экен. Экинчисинде 670.000 куб бар экен. Үчүнчүсүндө ал жерде мынандай болгон. Үчүнчү лицензиябызда ал бардыгы эле облицовочный камень эмес. Бытовой камень дагы бар. Облицовочный камень 400 канча кубта, 400 канча миң. 400 сурай берет. Жофер кой. 400 канча миң куб облицовочный камень бар. Сары таштын негизи 400 канча куб элеби? 48 гектар жерде. 48 гектар калганы бутовой жанагындай жидкий травертин кыла турган. Ташты казсаңыздар, тереңдиги канча метрге чейин казасыздар? 485-ке чейин. 485? 485 жалпы 5 метрге чукул эле казылабы? 5 метрге чукул эле казылат. Андан ылдый түшпөйсүң? Алдан түшпөйсүң. Себеп дегенде бул мынандай да,
Барып көрсөңөр деле болот. Таш ал жерде жердин бетинде турат. Кээ бирки жерлери жука туфрагы менен. Ачык жери дагы бар, жабык жери дагы бар. Мен барын болгондой айтам. Заключениябызда бирөөсүндө бардыгы таш туз айтып турат, бирөөсүндө аралаш болуп турат. Бирөөсүндөчү. Аны бер десең, аны сага биз электрондук вариант таштап берели, көрсөң болот анычы. Бул компания өзүңүздөр элеби же инвестор тапкансыздарбы? Инвесторуңуздар Жок, азыркы күндө буга биз инвестор болобуз деп келгендер пока азыр үндөй эле турушат. Азырынча. Биз бул жерди жөнгө салганга өзүбүздүн деле мындай айтканда компаньондор каражатыбыз жетет. Иштетип кете алабыз. Себеп дегенде мындай кылайлы атабыз да. Мамлекет 33% алат. Анан кийин бир инвестор алып келсек алда калат. Аз калбайбы? Ошон үчүн биз өзүбүздүн адамдарды иштетип мамлекетке дагы көбүрөөк кайсы орган алат? Жакта так жооп берген жоксуз. Кайсы органга? Мамлекеттик мүлк бар го, мамлекеттик мүлк ишканасынын Жалал-Абад кен байлыктары деген алдындагы ГПС бар. Госпредприятие. Жалал-Абадтагы эле азыр эми ошол бүгүнкү күндө айыл өкмөткө кайрадан өткөзүлүп жатат. Бирок өткөзүлүп берилет. Эми өткөзүлөт ма? Алып качпаган. Тоштукты чакырып койгон шака. Ушул жерден бир жагдайды белгилей кетели. Сары таш казууга камынып жаткан Жол Меткен компаниясынын директору Калойнур Жолонов өз ыктыяры менен 33%дык үлүшүн мамлекетке өткөрүп бергенин айтууда. Муну эрдик катары да баалап жатат. Бирок анын мындан башка айласы да жок болчу. Себеби жер казынасы жөнүндө мыйзамдын 25/1 беренесине ылайык кен казууга уруксат алуу үчүн компаниясынын 3/2 кем эмес үлүшүн өткөрүп берүүгө милдеттүү. Демек ал 33%ын бербесе, лицензия ала алмак эмес. Болбосо мамлекет аукцион жарыялап, жогорку баа сунуштагандарга берип коймок. Мындай мыйзам 2022 жылы кабыл алынган. Буга чейин элдин макулдугун алгансыздарбы? Элдик жыйын өтүп макулдук болду. Бул мындай да. Баякы жерде сен бир ушуну туура эмес айтып койдуң. Любой жерде кайсы юрист алып келбе, мен жооп бере алам. Бул жерде коомдук угузу өткөзүп, элге түшүндүрмө иш жүргүзүп, элдин пикирин угуп кой деген бар. Элдин макулдук ал деген жери жок. Мамлекеттик кызматкерлер дагы туура эмес. Сен дагы туура эмес. Мен суроо бердим ошол жака. Экотек инспекциядан алар айтышты, макулдугу, элдин макулдугу болбосо, биз экологиялык корутунду бербейбиз деди. Деп айтты. Ошол айтты да, эми ал дагы териштирилет. Мисалы үчүн туура эмес маалымат берген. Сиз макулдук бериш керек эмес дейсиз. Мен макулдук ал деген жери жок деп мыйзамда айтып атам. Жок мыйзамда. Ага мен гарантиясы менен айтам. Демек элдин макулдугу жок эле, сиз казганга укуктуумун деп атасыз. Ооба. Элдин макулдугу жок эле, каза бер деген жери бар. Мыйзамда ал деген жери жок. Элди угуп өткөзүп коюп, элдин пикирин угуп кой деген жери бар. Бирок макулдук ал деген жери жок. Буну сенчи, мына өкөз тартып турасың да. Тауып келсең мыйзамда. Мен сага мурдун туура кесип берем. Кен казууга уруксат алуу үчүн элдин пикири канчалык маанилүү экенин түшүндүрүп берели. Жер кодексинин 80 беренесинде жайыттар жергиликтүү калктын кызыкчылыктарын эске алуу менен пайдалуу кендерди казууга убактылуу берилиши мүмкүн деп жазылып турат. Ошондой эле өкмөт бекиткен типтүү жободо тиешелүү аймакта жашаган калктын кызыкчылыктары артыкчылыктуу укук берүү менен эске алынаары белгиленген. Бул биринчиси болду. Ал эми экинчиси экологиялык экспертиза жүргүзүүдө сөзсүз элдин үнү эске алынат. Экологиялык экспертиза жөнүндө мыйзамдын 4 беренесинде ачык айкындуулук жана коомдук пикирди эске алуу принцибине таянып корутунду чыгаары көрсөтүлүп турат. Учурда компания мындай экспертизаны ала элек. Үчүнчүдөн, эгер ушул документтердин баарын чогултса, эл шайлаган жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизет. Анда депутаттар Ташкоро айылынын үстүнөн сары таш казууга макулдук берет же четке кагат. Бул ошол болгон нерселер убагында чалгындой иштеринде болгон. Баягы жерди казуу үйдү деп атпайбы? Бир жерден опытный карьера кылганга биздин акыбыз бар, проекти бар. Өкмөт макулдугун берет. Ар жерден 3 метр, 4 метр болгон жерди казып, биз шуруп кылып түшүп, биз проба алышыбыз керек. Ошентип ачканбыз да, ошол жерлер бар. Силер тартып келдиңер да. Ошону ачканбыз, сен ошону каздың.
казып атасың деген үчүн тур. Эми ал чалгындоо иштери боюнча сиздер казганга укугуңуздар бар. Ал боюнча мен дагы айтам. Ого, экологиядан дагы заключениябыз бар. Проба алга укугуңуздар бар. Бар. Түшүнүктүү. Эми проект боюнча экологияны коргоо боюнча кандай талаптарды койгонсуздар? Ошол жерди казганда чаңы чыкпайт, жолду мондай кылабыз, жолду ким салды ал жака? Бүт проектте кандай каралган экологияны сактоо боюнча? Суулар бар деп атат, суунун нугу бурулат деп атат, жайытыбыз талкаланат. Эми ошону айтып берейин да мен сага. Кандай жол? Азыр мынандай. Ал жерде экология боюнча биринчи алынганда кара топурак отдельный жыйылат. Ак топурагы отдельный жыйылат. Майда таш кайра немелер отдельный жыйылат. Жанагы ташты алып болгондон кийин кайра рекультивация деген бар. Биз кайра үстүн жаап, тегиздеп кетебиз. Планыңыздар барбы? Бар. Бар ал. Рекультивацион счетторубуз дагы бар. Счетко канча салдыңыздар рекультивационный фондко? Фондко азыр бардыгын топтош керек да. Биз ишке келгенден кийин болот. Проект учурунда бар азыр рекультивационный фондко мынча салабыз. Ооба, жазылган алчы. Бул мындай. Биз мурда жанагы Кыргызстан банк бар го, АКБ банк деп коебуз го, биз ушул жерде бар эле. Анан ошол жерлердин баардыгын которуп туруп, общий суммасын чыгарып туруп, анан мен айтайын азыр. Жок эми ал кайсы банк экени маанилүү эмес, канча сумма рекультивационный салдыңыз? Мен ошону сага сумманы эки банк, кийин Айыл банкка ачыклады, өкмөт мамлекеттик банкка өткөздү. Эми ал кагазда жазылат да жалпы. Жок, ошону мен баардыгын бириктирип, бул изучение ишинде убагынан төккөнбүз да бизчи. Азыр дагы төгүп келатабыз. Ошолорду чогултуп туруп, анан сага мен айтайын ответ. Долбоор боюнча канча жылда казып бүтөсүздөр ошону? Долбоор боюнча бул жерде бизге лицензияны бер дегенде 20 жылга берди. Лицензиянычы 43-жылга чейин берди. Эми ал жагынчы сен кызыктай суроо берип атасың да. Мен канча жылда казып бүтөт? Эми биз дагы ошо бул өкмөт божомол менен 20 жылда казып бүтөт деген ой менен берди. Эми ошону 20 жылда казып бүтөбүз деген ой бар бизде. Может 15 жылда казып коебуз, может 10 жылда бүтүп коебуз. Эми ону сиздердин планыңыздар барбы же жокпу деп канча жылда казып кайра калыбына келтирип жана рекультивация деген калыбына келтирип. Мынандай да. Сен баягы асманда айда алып берем дегендей суроо берип атасың да. Багачы. Буну баардыгы убакыты иш көргөзөт. Мен мынанча жылда деген менен ошондой болсо жакшы болбойбу эле бардыгы? Жок эми сиз чалгындоо иштерди. Бизде планыбыз боюнча, планыбыз боюнча бар экен дейт. Анан сиз дагы пландайсыз да, мен жылына мынча куб таш казышым керек, жылына мынча пайда табышым керек, мынча салык төлөшүм керек дегениңиз планыңыз бар да, мен ошону сурап атам. Мындай. Эми мындай да. Мисалы үчүн туруп мына журналисттерге бербей койсоң дагы болбойт. Берип коеюн ушуларга. Качып кетти дейт бул бала эрте келечи. Азыр биздики мисалы үчүн bir жылда 10 000 куб каза турган болсок, ошондо эми эсептеп чыгар. Биз божомол менен азыр bir жылда 10 000 куб казып чыгарабыз деген планда бар. Бирок ону иш көргөзөт. Алдыдагы убакыт көргөзөт. Элеман, сен туура сурай бер. Мен туура жооп бере турган кылып, туура сурай бер. Туура. Жообуз бар экен го. Планыбыз 1 жылда 10 000 деген эми ашча суроо макул, кийинкиге өтөлү. Бул жакта бирок мен 10 000 деп сен айтып атам, бирок 10 000ди эртең бир болжолдуу план. Болжолдуу план. Түшүнөлү. Анан 10 жылдан бери тирешип келеткенсиздер да. Эл менен ары талашып, бери талашып, анан жанагы айткандай ушул нерсенин эмне кереги бар эле? Өзүңүздүн баягы кыргыздар өз жериңиз экен. Ушул жакта туулуп өсүпсүз. Киндик кан тамган жериңиз экен. Баягы туулган жердин топурак алтын деп айтат. Анан эл менен эрегишип, ушунча кызычуу 10 жылдан бери алышып жүргөн эмне кереги бар эле сизге? Эмне муктаждык болду? Бул муктаждыкта эмес маселе. Ушул суроону сен жакшы бердиң да. Ушул жерде мен жана кишинин акесин айтып кеттим да. Бул жерде бул эл каршы деп атышат да. Бул жерде эл каршы эмес. Ташкордо 1200-1300 адам иштейт. Көпчүлүк эл бүгүн келген жок. Тигилер топтай албай калганда Карабулак жулусу башка жерлерде тиешеси жок. Айылдарды. Эми эл по факту көрдүк, могуса канча келди, эмне болду? По факту көргөнүң менен мен сага ошону айтып коеюн да, бирок биздин ошол жерге тиешеси барбы, жокпу? Керек болсо мына элдин дагы тиешеси жок. Ал жерде үлүш жери жок.
айыл өкмөттө кайсы айыл өкмөттө жашаса, кайсы аймакта жашаса, ошонун тиешеси бар эми. Бар болсо, анда бар болсо, барбы, жокпу? токтосоң, онда болсо бизде ушуларга окшоп, бизге да ошентип Ташкоrodон башка жер кирбейт десе, биз только Ташкородтарды алып келиппиз. Ал буларга окшоп айтканда биз тарап жылуусу, гүлчө бардыгын топтоп биз дагы алып келбейбиз. Макул. Эл боюнча ачык калтыралы, сизге эмне муктаждык болду эле? Бир эле нерсе муктаждыкта эмес да. Обязательно муктаж болсо казыш керек эмес да аны. Эмне кереги бар эле деп атам да, мындай жөнөкөй адамча берген суроом болуп атат да. Ушунча эл менен эрегишип, талашып. Мен эл менен эрегишкен жокмун. Мен эл менен эрегишкен жокмун. Мен ошо элдин аркасында тургандар менен эрегишип атам. Бул элди көтөрүп чыккандар Байказаков Алимжан деген бар. Мына ошо айылдан болот жана акеси чыкканда бетине айтты. Примов деген бар. Ушул айдан Айдаров дегендер бар. Бүт ошолор туугандары келип өздөрү Бишкекте отурат. Жакшынакай болушуп. Олорду жөнөтүп коюшкан, ошолор топтоп келип атат. Алардын эмне кызыкчылыгы бар? Ошолор ушу тартып алыш максат. Сизден тартып алыш. Менен тартып алыш максат. Анан эми ошондо ошолорду сен билсең керек, мына мындай жалпак тилинде айтканда өлгүдөй бай адамдар да. Ушуларга барып берсең болмокто, ушу жер сиз талашып атыпсыз. Туугандарыңыз бар, эл топтоп жүрөт. Талашканга кандай далил бар? Туугандар эл чогултат, ошондо чогултат бүт. Бул ушул жакта жашоочулар Анан улам Примов деген депутат бар. Туугандары деген жок, мен бул жакта жашоочулар болуп атпайбы? Эми ошо тууганы болуп калганы үчүн күнөөлүү же кандай? Жок. Тууганы болгон үчүн күнөөлүү эмес. Ошо тууганы ошону элди чогултуп чыгып атат. Сизге эмне муктаждык болду эле? Ушул казанганда макул эл менен тирешпесе жөн эле ошо кенди иштеткенге. Мага мен сага дагы эле айтып атам го, мен муктаж болгонуман казып аткан жерим жок деп атам. Анан эмне үчүн? Эми бизнес бул акча да, акча үчүн. Ишкерлик кылыш үчүн. Сен элиме туура суроо бергенге үндө мен любой сурооңо жооп берем, бирок мындай кыйгач суроо бербе. Кыйгач эмес. Мен айтып атпаймынбы, ушунча ызычуу болуп атат экен, 10 жылдан бери жүрөт экен. Жок, ошол 10 жылдан бери эми уртурсаң, ушул бүтөтмөк да, ушул бүтмөк да. Уртурсаң, ушул бүтмөк. Ушуну 10 жылдан бери азыркы айыл өкмөткө чейинки айыл өкмөт. Зам акимдин бирөөсү Сарыбашевдин досу, бирөөсү неменин досу, ошолор чогултуп келип атат. Сен элдин көйгөйү деп келип атасың да, туурабы? Сага эң жакшы керектүү жери элдин көйгөйү болуп атабы? Анда элдин көйгөйүн көтөрбөйсүң. Сен келип туруп бизге тоскоолдук маселени көтөрүп атасың. Элдин көйгөйү болсо, сен элдин көйгөйүн көтөр андачы. Бул элдин көйгөйү эмеспи? Эми угуп тур, элдин көйгөйү, элдин чыныгы элдин көйгөйүн көтөр да сенчи. Сен мага тоскоолдук боюнча көтөрүп атасың. Сен элдин көйгөйү эмес бул. Эми угуп тур. Сизге жок ошо сага айтып берейин. Элге дагы тоскоолдук болуп атпайбы? Жок, мага угуп турбайсың. Мен сага айтып берейин ошону. Эл ушул жерде элдин көйгөйү болсо, элге 93-жылы, бул жерге 94-жылы, 2003-2 жолу кооптуу деп чыккан. Азыр өө жерлер өтө жаман болуп турат. Ошол сөзсүз басып калгандан кийин, анан кийин кыймылдашыбыз керекпи? Сен ошол элдин көйгөйү, ошону көтөр. Ушуну эртерээк көчүрүш керек. Мен көчкүлө деп чыксам, сен ташты алыш үчүн сен ушуну көтөрүп атасың дейт. Ошо сиз ташты алгандан кийин көчкү жүрүп кетти. Бул азыр түртү жок. Мына көрсөң болот. Жана кыргыз гиздин биздин жер туруктуу көчпөйт депчи. Анан эми сагачы, сен дагы бир туура эмес сүйлөгөнүңдү айтайынбы? О жерде туруп алып атасың, көчүп кетсе депчи. Биз экөөбүз сөзсүз чыгып барайлы, бир күн болсо бир күнчө. Мен жеринен көргөзөйүн. Сен кайсы неме менен айтасаң түшүнбөй атам да. Болгон эме. Сүрүлүп басып калат. Бул бала атайлап неме болду. Жок, эми элдин ошондой кооптонуусун айтып атат да. Мен ошондо. Жок, сен элдин кооптонуусу болсо, элдин кооптуулугун көтөр да сен. Элдин кооптонуусу болот. Ошо элдин кооптонуусуна чыныгы кооптуу, элдин кооптуулугу башка жакта. Сен ошону көтөр да. Тийиштүү органдар корутунду чыгарып берет. Ошону сурап атам. Артында магнит. Бул атай биринчиден чыгарып булар. Мындай дегени менен булар качып кетти дейт. Качып кетти, эмне качат? Сен үйүңө барсың. Атыңыз ким? Мен бүкөн бир турган. Түртүлө чык, чартылдан өскөр. Бир 5 мүнөт өзүндө мен алыш берейин. Булар коштурбай калды. Алып алсын берейин. Дагы эмес. Ош жанагын айтып атам. Элдин корутунду чыгарып берет депчи, ошо корутундуңуз барбы деп сурап атам. Бердим го, көргөздүм. Ошону бизге тартып алалы. Тартып ал, кел. Акча. Акча тартып ал. Ошону тартып ал. Ошо корутундусу менен тааныштырып коюңуз. Ал сенчи мындай да. Келип, элди козутуп,
Мамлекетке дагы пайда түшүш керек, түшпөш керек пе? Түшүш керек пе? Элди Жок болсо козутуп мен 10 жыл мурун эмес, эми келип эми таанышып атам. эми таанышып атасың. Деген Бирок сөзүңүз туура эмес го дейм. Туп-тура. Сен мен айтып атам, сага суроо берип атам. Элдин көйгөйү болуп атса, көйгөйү ушундай көтөргүң келсе, сен чыныгы көйгөйдү көтөр деп атам. Ушундай элге күйүп атсаң, сен келип туруп чыныгы көйгөйдү көтөрбөй, келип туруп бизге тийиштик кылып атасың да. Бул жакта жашаган элдер чыныгы көйгөйүбүз биринчи кезекте азыр ушул деп атат. Деп атат алар. Ооба. Деп атат. Алардын айткан терістік көрдүңбү? Алардын айткан Жок, ошо терістік көрдүңбү? Ошону терістик сизден сурап атам. Эми ошон үчүн мен сага сунуш айтып атам. Чыныгы элдин көйгөйү башка жакта. Сен ошону барып териштир. Резолютивный частьтин Жок, мен сага багына жыйынтык чыгарган жериңби? коротун. Болду эле. Бул биринчи чыгарат азыр. Жок, чыгарса чыгара берсин. Ойгун. Заказы келген бала экен. Келе берсин, ушу заказы келген баласын биз дагы тартып атабыз. Тартып болсун дагы. Тартып, калган Мен тарт биринчи. Сен тартышыңы ам билбейт экенсиң. Сен биринчи мынаны тарт. Бетин тарт. Мынаны тарт. Сиз мага документиңизди берсеңиз, мен керектүү жерин алып алайын, анан карап тартам. Биринчи мынаны тартат, анан ошо тартпайсың. Эми биз өзүбүздүн жумушубузду билебиз, биз деле кандай кылып. Жумушуңду билбей атасың. Мен сиздин бул документиңизди мен биринчи жолу көрүп атам. Бир аз окуп, таанышып алып туруп, каерде эмнеси бар анан тартам да, туурабы? Сол булам жооп берсин. Биз эзилбейбиз. Bizim bir ezelbe atası bu. Azı zakaz menen gelgeni ben bildim. Çöktüğümü. Zakaz menen gelgeni bildim. Azı çınığı goy kötörsün. Jurnalist min dese. Пожалуйста. Biz menen жүрсүн. Көп жердечи мен көрүп жүрөм сеничи. Сен кыйын болсуң, мени менен кошо жүрүп иликтейсиң ушуну. Мен мени менен кошо жүрүп иликтейсиңби? Мен сиз менен чогуу иштеймби? Көрдүңбү качасың? Мен маселе ар кандай маселелерди чагылдырып жүрөм. Мен баардык жумушумду таштап, сиздин ишиңиз менен жүрөйм. Сен иликтеген келиң иликте. Керек болсо иликтеп атам. Керек болсо иликтейм. Иликтеп атасың да, туурабы? Ооба. Иликте. Иликтеп туруп сен биринчи мен сага сунуш айтып атам, жөн эле. Чыныгы элдин көйгөйүн көтөр. Иликтеш керек болсо, мен сиздин жаныңызда жүрбөйм. Мен сизге келип кайрылам, моуну суроого жооп берип коюңуз деп. Ошол менен анан башка органдарга кайрылам, ошентип иликтейм. Түшүнүктүү, биз жооп берип. Бирок сага сунуш айтып коеюн. Тартып тур. Сага сунуш айтып коеюн. Сен иликтеш үчүн ошо МЧСке барсаң, ошолорду көргөзөсүң. Анан юристтерге бар. Ошондо сага айтып берет. Кайсы көйгөй экенинчи, чыныгы көйгөй экен. Ошондо анан кийин түшүнөсүң. А түшүнбөсөң дагы элди козутуп чыгасың. Элди кантип козутам? Сен ким козутуп койсуң, бизде турат кой. Түшүнүктүү. Түшүнөсүңбү? Эми окуганды билем, түшүнөм да. Түшүнөсүңбү? Точно. Ооба. Сен түшүнбөйсүң сразу. Мен окуганды билем, түшүнөм. Сенчи жанач. Болду. Эми баардык мыйзам негизинде чыгарабыз, туурабы? Кандай чыгарышты биз да билебиз.